Салам достор, мен атым Сыймык. Сіздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясында даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Байгыз кандай? Кош келипсиздер, жакшы, рахмат азыңыз. Жакшы, ден-соолук. Иштер жакшыбы? Баары жакшы. Окууларың болуп атабы? Жакшы. Ошол, келип калдык. Кириңиздер анда. Ким бар чоңдордон? Атам бар. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, ден-соолук иштериңиз жакшыбы? Келиңиздер. Тынчтарбы, отурасыздарбы? Жакшы. Кыйналбай. Секин. Ошо, келип калдык, сиздердин айылыңыздарды элге чагылдырып берели деп. Анан сиз ушу байкызга бир күнгө уруксат берип турсаңыз, бизге айылды көрсөтүп тааныштырып берсин. Кандай дейсиз? Мейли, уруксат бересиз мына. Рахмат. Өзү кырыгы ба, ала барып тааныштырат. Байкыз программанын шартында ушундай, мен эртең менен келип, жумуштан баштап, кечки жумуштан бүтүрүшүм керек да. Эртең менен эмне иш кылабыз? Азыр. Эртең менен азыр кой багабыз айылдын турмушунда. Анда кеттик кой бак. Таладан багабыз, Ооба, таладан. Бул жак. Койлор ушул жакта, азыр биз башка жакка келдик. Ооба, койлор ушул жерде камайбыз. Ушул жерден бошотуп оттотобуз. Бул жерде өзү дайыма койду укам багат Рустам. Бир тууган. Анан азыр болсо бүгүн биз багабыз. Бул жерде өзү кичинекейибизден жашап өскөн чоңойгон жерибиз ушул жер болот. Анан Кызыл Сарайга баргансыздар. Же бул жерде эле? Кызыл Сарайга карай? Кичинекейибизге биринчи класска дери жетпей ага дагы. Биринчи класста ушул жерде. Кызыл Сарай айылына карайбы бул жерде? Ооба, карайт. Бул жерде койлор камалуу? Ооба. Чыгарып, талага барып оттотобуз. Талга кайсыл жакта? Бул жакка? Бул жакта. Бул жакта негизи койду кыздар кайтарышабы же балдарбы? Бул жерде боло берет. Кимиси бош болсо же болбосо үйдө эркек бала жок болсо кыз бала багат. Эркек бала болсо кыз баланын үйүндө иши болсо эркек бала багып турат. Ынтымакта бардыгы келишип бага беришет бардыгы. Бул жер кыздаркы да балдаркы. Коро Сарай. Бул жер бизе кой камала турган жерибиз болот. Атын эмне дейсиңер? Коро жана эле койкана. Койкана. Булар түнү менен чөп жештиби? Түнү менен жок, чөп жешкен жок. Себеби күндүзү багылат, түнүсү камалып, кайрадан эртеси күндүзү чыгарылат. Азыр эмне калды ушунда? Азыр койлорду бошотуп, талага алып чыгабыз. Ой. Мен ашайын. Өздөрү чыгыш. Чыгышат ооба. Кош. Кош. Булар бизди тааныбайт. Качат. Кош. 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 Ушинтип айдап чыгыш керек окшойт. Жакын эле жерге барабызбы? Ооба, ылдыйга. Кичине ылдыйга айдайбыз азыр. Булар ушинтип 4 мезгил тең ушундай же жайындасы жайлоого кетеби? Ооба, жайындасы жайлоого кетишет. Бул эмне? Бул козопая. Пактанын жыгачтары. Пактанын жыгачтары. Ооба. Демек пактанын сабагы козопая. Канча жашынан баштап кой багып үйрөнгөнсүң? Кичинемден баштап эле 5-класстан баштап. Азыр бул койлорду ортосунда 6-7-класстарда, 8-класстарда бакпадым. Быйыл эле алдык. Жакында эле алганбыз бул койлорду. Ошо. Так кичинекей менен бери эле. Кичинекей менен бери эле. Оңой эле негизи багыш. Оңой эле. Байкыз айтсаң өзү айлели эмне менен тиричилик кылышат бул жакта? Айылдагы элдер дыйканчылык, мал чарбачылык, кой багышат, мал багышат. Жана дыйканчылыктан азыркы учурда көп эле беде, арпа, буудай, анча-мынча дарбыз, пияз эгишет. Эгебиз. Дагы пакта, мака эгилет. Дарактардан?
Дарактардан болсо өрүк, Кызыл Сарайда өрүк, конкилас, шабдалы, анар деле бар. Анар дагы өсөт. Турма дагы өсөт. Элдер кышында эмне менен алек болушат? Азыр кыш кар жаап койду. Эмне менен алек болушат? Кышындасы элдер бизге окшоп, кышындасы кээ бирлер ушинтип койлорун сыртка багышат. Көп кар жаагычен, анан анча-мынчалар болсо үйдө эле чөптөрдөн берип, бедеден беришет. Азыр демек баары эле койлордун үйүнө камап коюп, бедеден салып, Ооба, үйдө азыр бардыгы. Отурушат. Үйдө от жагып отурушат. Жаштар эмне менен элек жаштар үчүн шарттар барбы? Мисалы, эс алуу зонасы, башка нерселер. Эс алуу зонасы мисалы кандай? Азыр эмне кылып эс алса болот жаштар айылда? Только үйдө газон бар мектепте. Топ ойношот. Топ ойношот. Ошол эле. Ооба, ошол эле. Жайындасычы башка мезгилдечи? Бассейн. Жайында биздин айылда бассейн жок, тилекке каршы башка жакынкы айылдарда бар. Бирок бизде жок. Ошол жака барышабы? Ошол жака барып чөмүнүп, жуунуп келишет. Жакшы. Айылдагы жумуштар кыздардыкы, балдардыкы болуп бөлүнөбү? Жок. Кыла алганы кылып кете берет, бардык ишти кыз деле, кыз эркек баланыкын эркек бала кыз өзүнүн эле иштерин кылышат, бирок бардыгы бир. Кыз бала үй ишин бөлмөйт. Жалпысынан бирдей эле. Бардыгы бирдей эле. Эркек бала кыз баланын ишин кылбайт, албетте. Бирок кыз бала эркек баланын ишин кылып кете берет. Эмнеге? Үйүндө эркек бала жок болсо, же болбосо бир жакта эркек баланын иши болсо, ошондо кылып кете берет. Бардыгын кыла алышат. Жакшы, кыздар деп калдык. Кыздарга 40 үйдөн тыюу дейт. Бизде чектөөлөр аябай эле көп деп айтып эле келатышат. Бул жакта деле кыздарга чектөөлөр барбы? Көчөгө чыкпа, мисалы азыр экөөбүз чогуу жүрөбүз, ушинтип чогуу баспа деген сыяктуу. Чогуу баспа деген албетте ата-энелерден тыюу салынат, бирок көчөгө чыгып ойноо деген убактысы берилет. Убактысынан чыгып кетсе, албетте урушушу мүмкүн. Мындай өтө эле тыюу жок. Көчөгө чыкпа, шаарга барба, азыр эч жакка чыкпайсың, анан кечинде эртерээк кел. Ошол эле. Ооба. Жакшы. Азыр аябай кызык болуп атат. Кызыл Сарайдын таңы эмне менен атып, эмне менен башталып да жумуштардан, анан эмне менен кеч кирет? Айылдын бир күндүк жашоосун айтып бере аласыңбы? Кандай болот мисалы? Эртең менен таң атканда элдер турганда биринчи тамактанып алышат, эртең мененки тамакты жешип, анан сөзсүз. Эркек бала кой бакса, үйдөгү кыз бала үйдү жыйнап, мисалы атасы, байкеси, акасы, анан укасына айли, же болбосо. Анан ошентип үйүндөгү жумуштарды аткарышат. Азыр коронавирус маалында, пандемия учурунда мектепке деле барбай атабыз, тилекке каршы. Эми бардык сабактар онлайн болгонуна байланыштуу телевизордон эле көрүп, телефондон эле тапшырмаларды кайрадан аткарып жөнөтүп, үйдө эле болуп атабыз бардыгыбыз, бардык окуучулар. Карантинге байланыштуу. Кечинде койлорду талаадан айдап келебиз. Кечинде койлорду талаадан айдап келип, тапшырмаларын эч ким аткарылык, кээ бирлерин аткарылык болсо аткарып жөнөтүшөт, же болбосо чайын ичип алып эле укташат. Демек, кадимки жай жашоо кышындасы дээрлик элдер бош. Бош деп эсептесе да болот. Жайындасы иш көбөйбү? Жайындасы ооба, таладагы эгерде адамдарда тала болсо, иш албетте көбөйөт. Эртең менен туруп, сразу чай ичип алып эле, талага бармай, кайрадан саат 1-лерде, 12:30-1-лерде келип, чайын ичип алып, кайрадан 3-тө же болбосо 1-де келсе, 2:30-дарда, 2-лерде кайра кетет. Ошол процесстердин баарын азыр биз жасап көрмөкпүз, эми бирок тилекке каршы азыр кыш мезгилинде эч кандай талаада жумуш калган жок. Ооба, ошондой болуп калды. Азыр бир гана кой, мал багуу. Ошону гана коомчулукка, биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп бере алабыз. Ооба. Тала иштерине кыздар дагы чыгып, өзүң деле катышасыңбы?
ооба талай иштерине биздин айылда кыздар деле баардыгы кете иш кылышат да, баардыгы. Жакшы. Мектеп окуучусумун деп калдың. Кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Мен чоңойгондо доктор болом деп азыр пландар айтылбайт, албетте сиздерге айтып койдум. Доктор болом деп эме кылып жатам. Ойлонуп план коюп. Жакшы. Азыр сен экөөбүз көчөдөн ээрчишип жүрөбүз дейм. Жумуштар жасап. Айылдын балдары мага тийишпейби? Сен келип биздин кызга тийишипсиң деп. Балким деп коеюн, потому что эч ким эчтеке дебейт. Эч ким эч нерсе дебейт, кадимкидей эле жашоо. Ооба, кадимкидей эле. Мен дайым ар бир кызга берген суроом, мен ушул айылга күйөөлө болуп келип калсам, мен эмнелер күтөт, эмне өзгөчөлүктөр бар силерде күйөөлөрдө? Кыз тараптын жеңелери, эркек баланын жеңелери менен достору менен, эркек ошо күйөө баланын достору менен сүйлөшүп, акчаны эсептешип алышып, анан баланы түшүрүшөт. Бала акча берип, түшкөндөн кийин күйөө балага сары май жедиришет. Сары май. Окшош, баа. Анан күйөө баланы үйгө чакырышып, үйдөн анын астына жаңы кабат-кабат кылып төшөктөрдү коюшат тигине. Анан кийин кичине чай ичип алып туруп, кайрадан кызга барып, кыз менен эми кыздын жеңелери менен эркек баланын жеңелери достору эсептешишет. Эми кызды чыгарууга. Анан ошол жерде эми ар кандай оюндарды кылса болот. Мисалы, кыздын досторун отургузуп туруп, алардын үстүнө жолук таштап. Ушундай оюндар ойнолот. Ооба, ойнолот. Мына өзүнүн келечектеги жубайын ошол табыш керек болот да. Аялын жолуктардын арасынан нол деп. Анан ошентип чыгарышып, ошентип анан кете берет. Кыланат. Күйөө сынап көрмөй салты барбы, жокпу? Биз көп аймактарды кыдырдык. Күйөө балдарды ар кандай сынап көрүшөт экен. Отун жардырышат экен бир жерде. Кээ бир аксыга биз жалал абадка барганда атты токутуп, ат мендирип көрөт экен. Бизде андай эмелер жок, салттар жок, андай эч кандай. Антип күйөө баланы кыйнабайсыңар. Ооба, күйөө бала келгенде эми өзүнүн баягы кыздар менен, аялы менен баягы кабинетте чай ичишет го, комнатасында, бөлмөсүндө. Анан чай ичип атканда бул жактан балдыздары же болбосо ошол үйдүн тургундары баягы күйөө баланын бут кийимдерин бекитиши мүмкүн. Бекитип коет, бул жалпы окшош бардык жерде. Анан да эң кызыктуусу калың канча? Калың эми 100 миң, 150 миң акча. 200 миңге чейин. Ошол эле акча болду. Ооба. Башка эч нерсе эмес. Жок. Мал берилет же болбосо мындай кой же бир торпокпу, ушундай берилет, торпок берилет. Кошулуп берилет. Демек кыздарга 150 миң акчаң болсо, Кызыл Сарайдан кыз алып кетебиз. 200 миң деп болот ошол деле. 200 миң. Жаңы келген келиндерге кандай өзгөчөлүктөр бар? Эртең менен чыгып көчөнү шыпырыш керекпи? Кандай? Андай өзгөчөлүк деле жок. Келин болуп келсең, өзүң үйүңө таза кармап туруу. Ошол эле. Ошол эле. Айырмасы жок. Жакшы, азыр биз кой багып атабыз, бирок койлор кайра биз жакка карап келатат. Кой багыш оңой элеби? Оңой эле кой багыш, албетте. Эгерде башка жакка өзүңдүн талааңдан башка жакка чыгып кете турган болсо, аны айдап келесиң, анан ушундай бизге окшоп, биздин койлорго окшоп акылдуу болуп, өзүңдүн жерде оттой беришсе, отура бересиң. Китеп окуйсуң же болбосо кой бакканча китеп окуп же болбосо телефон чукулап отурасың. Жакшы. Кой баккан кызыктуу экен да. Кой багып эми бул деле бир иш. Кызыктуу деле. Кызыктуу деле эмес, оңой деле эмес. Кыйын деле эмес. Кыйын деле эмес. Азыр убакыт өттү, кыйла эле. Айдап эме кылсак деле болот, камасак деле болот. Камасак деле болот. Андан кийин үйгө барабыз. Чөп салабызбы? Ооба, камагандан кийин азыр мака беребиз, жем. Жем берип, коебуз, анан үйгө кетебиз. Бизге айылдын тарыхын айтып берген бирөө керек. Шакирова бар. Ошонун үйүнө барып, анан сени үйүңө узатып коем. Азыр эмне кылабыз ушунда? Азыр мака беребиз буларга, жем беребиз. Кайсы жакта? Мака. Ал жерде даярданганы бар.
береспи. Кандай салып кете бересизби? Ооба, баарына бирдей кылып, тегиз кылып. Мына ушул үй. Үйүнө да келдик. Сен аябай бат-баттан басат экенсиң. Бүгүн сага жетпей эле чарчадым да. Кире бересизби? Кирербиз. Ой, Кирер. кире. Кандайсыз? Биринчи ошо Кызыл Сарай айылы эмне себептен Кызыл Сарай деп коюлуп калган? Kızıl Saray деген söz бұл ilgari biz özü saray деген uruz. Saray urusu Munguş'a barıp koşuladı. Munguş'un 12 balası var. 12 balasının biri, misal için Munguş'tan Japalak var, Teki var, Tölökön var, Köycatık var. 12 balası var da. Oşoğunun biri saray. Şu saray деген uru el bulğanbız ilgari. Oşonda Sovet hökümeti Öktar Revolüsiyası jengende sarayga kızıldı koşup kalgan. Manda көбүнчө kızıl деген. Kızıl деген нерсе. Kızıl Oktyabr, Kızıl Armiya деген sözler. Kızıl Saray, Kızıl Sengir деген колхоздар болгон илгери. Ошондо ошо Kızıl Saray деп ошондон койгон. Kızıl Öktar Revolüsiyası койгон. Kızılдар. Kızıl koşup айтат. Урунун аты менен Союз малдагы популяр болгон сөздөн Кызыл Сарай келип чыккан. Saraydan uru болгон да. Жакшы. Бир той ел. Кайсы жылдан баштап отурукташып баштадыңыздар эми бияка? Ким дейсиң? Кайсы жылдан баштап бул жака отурукташып, көчүп келип? Биз илгертен ошо жерде отурукташкан. Местный ел. Канча жылдан бери? Биз билбейбиз, чоң аталарыбыз ошо жерде болгон. Аттабыз, чоң атабыз бүт ошо жерде болгон. Канча түтүн эл жашайт эми азыр? Канча түтүн эл жашайт? Түтүн бу жерде азыр ондо аз эле. Бир 70-80 дейли бар. Азыр эми 200дөн ашып кетти, 300 болуп калды. Кожол, бала чака туулуп өсүп. Көйүп, азыр 200 кожолуктан ашып калдык. Кайсы улуттагы элдер жашайт? Бу жерде өзбектер бар анча-мынча, бир 5-6 өлө. Анан көбүнчө кыргыз эле. Анан кыргыздан дагы сарайдан башка да башка уруулар бар. Савай деген уруулар бар. Бул туугандар мына мисалы үчүн конгон аталары. 50-жылдары Алайдан көчүрмө болуп келишкен. Переселение деген сөз. Элди көчүрмө уюштуруп. Анан аларды тоодон бери көчүрүп келген да. Баягы отурукташтырыш үчүн. Айыл уюштуруш үчүн, көчө үчүн андай маданиятташтыруу маселесинде ошону келди. Анан азыр Савай урусу бар бу жерде. Кодогочун деген уруулардан бар. Анан где-то 90%, 90-95% сарай бар. Эмне менен тиричилик кылат айыл эли? Жалпысынан. Мурда кандай болгон азыр? Айдын эли көбүнчө ай чарбасы дем. Эгин тегини кет. Пакт эгет, маке эгет. Пияз, гондар, эгин тегини кетти. Анан мал кармайт. Ошол менен жашайт. Байкыз, сага чоң рахмат. Бүгүн өзүңдүн айылыңа тактап айтканда Кызыл Сарай айылын тааныштырууда бизге чоң жардам бердиң. Ошол эле мезгилде өзүң айылыңа салым коштуң. Сага чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Жакшы айтыңыздар, өзүңүзгө. Мейли. Жакшы бар. Ошентип биздин сапар өз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Алай районуна караштуу Жаңы Арык айылынан жолугабыз.